Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы Баткенде Тажикстандын жумушчу тобу менен жолугат. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Маалыматта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын жумушчу тобунун курамын бекиткени кабарланат. Ага ылайык өкмөттүк делегациянын жумушчу тобун 3-июлдан 9-июлга чейин Баткен облусунун Баткен шаарына жөнөтүү чечими кабыл алынды деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. Орусияда аскердик кызмат өтөөдөн качкан жарандар айдоочулук сынагына катыша алышпайт. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда аскерге баруудан баш тарткан орусиялык жарандар айдоочулук күбөлүгүн жаңылай алышпайт жана кандайдыр бир каттоо же экзамендик иш-аракеттерди жасай алышпайт. Биз аскер комиссариатына келбей койгондорду мамлекеттик автоинспекция аркылуу жалпы федералдык маалымат системасынан көрүп жатабыз. Мындай жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөйт деп түшүндүргөн жол кайгылуу кызматынын башчысы Черников. Маалым болгондой, аталган норма 11-июлдан тартып, тагыраак ички иштер министрлигинин буйругу күчүнө киргенден кийин колдонула баштайт. Анда орусиялык жарандар аскерге чакыруу барагын алгандан кийин 20 күндүн ичинде аскер комиссариатына барышы керек. Эгер белгиленген күндөн кечиксе, анда жарандарга автоунаа айдоого жана аны каттоого тыюу салынат. Ал эми коюлган чектөөлөрдү алып салуу үчүн жарандар аскер комиссариатына келүү талабын аткарууга милдеттүү эместигин далилдеген арыз менен тиешелүү органдарга кайрылышы керек. Булак Супер Кечи. Талиптер Ауганстанда сулуулук салондоруна тыюу салуу себебин түшүндүрүштү. Талибан өкмөтүнө караштуу адепти жайылтуу жана бузукулукту алдын алуу министрлиги кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы өтө кымбат, кашты оңдоо жана чач өстүрүү шарият мыйзамдарына каршы келет деген жүйө менен Ауганстанда сулуулук салондорунун 23-июлдан кийин иштөөсүнө тыюу салынуу чечти деп жазат Хаште Суп Дейли басылмасы. Ал Аравия телеканалы талиптердин өлкөдөгү сулуулук салондорун жабуу ниети тууралуу январь айында кабарлаган. Бирок кийин өкмөт бул маалыматтарды четке каккан. Өткөн жылы талиптер кыздар окуй турчу мектептердин көбүн жаап, аялдардын университеттерге баруусуна тыюу салган. Аларга хиджаб кийүү талап кылынган. Талибан ошондой эле эркектер жана аялдар үчүн өзгөчө парктарды кыдырууну киргизген. Аялдарга эс алуу жана көңүл ачуу жайларына жекшемби, дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү, ал эми эркектерге шаршемби, бейшемби, жума жана ишемби күндөрү келүүгө уруксат берилген. Андан соң аялдарга аттракциондору бар оюн-зоок парктарына барууга тыюу салынган. Булак Назар Ньюс Кежи. Контрабандалыктар дармектерди Өзбекстанга жөнөтпөк болгон киши кармалды. Кыргызстанга контрабанда жолу менен алып келинип, Өзбекстанга жөнөтүүгө даярдалган ири көлөмдөгү дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 5-июлда Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ айылында Кыргызстандын жараны 9600 дана Зардекс Индияда жасалган препаратын укук коргоочуларга ыктыярдуу түрдө өткөрүп берген. Анын баасы Өзбекстандын Көмөскө базарында $288 000 түзөт. Ал эми 6-июлда бул каналдын уюштуруучусу Кишинин Кара Суу районунун Шарк айылындагы үйүнөн 591 даана тропикамид өзгө тамчылатчу алынган. Келтирилген зыяндын суммасы 5,867 000 сомдун тегерегин түзгөнү белгиленди. Жогоруда табылган дары-дармектерди Өзбекстанга жөнөтүү үчүн эч кандай уруксат кагаздары жок Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз алып келинген. Ал жакта жаштар бул дарыны жеңил баңгизат катары колдонушат деп айтылат маалыматта. Натыйжада жаран кармалып Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмыштын башка катышуучуларын аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. Булак Спутник Кежи.
Бир күнгө жетпеген убакытта 30 миллион катталуучу Цукерберг Threads социалдык тармагын ишке киргизди. Америкалык Meta компаниясы Threads аттуу жаңы социалдык түйүндү ишке киргизди. Аны колдонуучулар 5-июлдан баштап колдонуп башташты. Бир сутка ичинде эле жаңы социалдык түйүнгө катталгандардын саны 30 миллиондон ашкан. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Белгилүү болгондой, Threads түйүнүндө 500 символдон ашпаган билдирүүлөрдү жазып, 500 мүнөткө чейин видеолорду чыгарууга болот. Мындан сырткары ар бир адам өз профилине башка адамдардын постторун жайгаштырып, жооп берип, лайк басып, бөлүшсө да болот. Threads түйүнүнө кирүү үчүн Instagram аккаунт талап кылынат. Ошол эле маалда жаңы сот үстүндө Threads тиркемесин колдонуп жаткан Instagram профилдерин катталуучулары сакталып калат. Учурда бул тиркемени Play Market менен App Store платформаларынан дүйнөнүн жүздөгөн өлкөлөрүндө жүктөп алууга болот. Threads жаңы социалдык тармагына жазылгандардын саны ишке киргенден бери бир күнгө жетпеген убакытта 30 миллионго жетти. Бейшембе күнү 6-июлда Meta компаниясынын башкы директору Марк Цукерберг өзүнүн Threads аккаунтунда мындай деп жазган: "Бүгүнкү таңга карата эле 30 миллион катталуучу. Бул өзгөчө бир нерсенин башталышы окшойт. Бирок биздин алдыбызда колдонмону жакшыртуу үчүн көп иштер турат. Ал твиттердин негизги атаандашы болору айтылууда. Анткени Threads Twitter социалдык түйүнүнүн жетекчилиги бир катар талаштуу кадамдарга барып жаткан чакта пайдаланууга берилди. Ал арада жаңы түйүндүн ишке кириши менен Twitter компаниясынын ээси Elon Musk Марк Цукербергдин компаниясын сотко берерин айтып чыкты. Meta компаниясынын Twitter аларга тиешелүү болгон интеллектуалдык менчикти өзүнүн жаңы тиркемесинде колдонгон деп айыптап жатат. Муну Elon Musk Дениса катаңдаштык эмес, Марк Цукербергдин алдоосу деп атады. Булак супер кежи.